Кутман кечиңиздер менен 11 каналы адаттагы эле күндүн маанилүү жаңылыктарын сунуштайт. Балыкчыда минанын жарылуусунан буту колу жуунуп кеткен жоокердин өлүмү иликтенет. Аскер прокуратурасы факты боюнча териштирүү иштери башталгандыгын айтууда. Аларда бир суткадан бери табылбай жаткан Египет учагынын дайыны дагы деле белгисиз бойдон мурдараак калдыктары табылганы айтылган маалымат калпсыз болуп чыкты. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өкмөткө кайрылуу менен майыптар тууралуу конвенцияны ратификациялоону өтүнүшүүдө. Мен Айгерим Жаныкул алдагы мүнөттөрдө кененирээк айтып берем. Он 9 майдын кечинде Балыкчыдагы аскер бөлүктө снаряддын жарылуусунан улам көз жумган аскердин өлүмү боюнча окуянын чоо жайы аныкталгандан кийин кылмыш иши козголот. Бул туурасында 11 каналына Кыргызстандын аскер прокурору Нурлан Дүйшенбиев билдирди. Анын айтымында келишим негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып, катуу жараат алган деген версия айтылууда. Көчө бизге 9га жакын, саат 20:00-гө жакын келип түштү маалымат. Ошол дароо эле биздин ошо гарнизондун аскер прокурору өзүнүн тергөө тобу менен ошо окуя болгон жерге барып кароо жүргүзүштү. Бирок көчкө бүткөнгө жетишкен жок, себеби караңгы кирип кетип, бүгүн эртең менен барып кароо жүргүзүп атышат, дагы бүтө элек. Минага жарылып каза тапкан аскерди сактап калууга мүмкүн болбогонун 11 каналына Балыкчы шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Жумабек Молдакунов билдирди. Айтымында 19 жаштагы аскерди кызмат өтөп жүргөн Тилек Зарылбек уулунун Балыкчы ооруканасына бейшемби кечинде саат 21:30 чамасында алып келишкен. Жоокердин эки колу жана оң буту тизеге чейин минага жуулунуп, мээси ачылып калган. Олуттуу жарааттардан улам аскерди сактап калууга мүмкүн болгон жок. Ал эми ал операциялык столго жетпей көз жумган. Алдат бала 19 майда 20:30 саат ооруканага келип түшкөн. Келгенде акыбалы абдан оор болчу. Травманын обстоятельствосы боюнча ал бала деген минага жарылган. Операцияга жетпей эле каза болуп калган. Эске сала кетсек, кечинде Балыкчыда келишим негизинде кызмат өтөп жүргөн 19 жаштагы жоокердин этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып, катуу жараат алгандыгы айтылган болчу. Ал Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилип, ошол эле ооруканада көз жумган. Былтыр Кыргызстанда аскер кызматын өтөп жаткан 10 жоокер каза тапканын укук коргоочулар белгилешет. Башка кабарлардан майыптардын укугун Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясында бекитүү убакыт келип жетти. Бул туурасында майыптарга юридикалык жардам берүү коомдук фондунун президенти Толкунбек Исаков атайын маалымат жыйында билдирди. Айтымында мындай кадам мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун бир топ жеңилдетмекчи. Кыргызстан аталган ассамблеяга мүчө болуп кирүүгө 2011-жылы эле кол койгон, бирок аны ишке ашыруу үчүн ратификациялоо иштери зарыл болууда. Бул үчүн 36 миллиард сом 11 жылга берилип, суманын ичинде пенсия, жүлөк пул, өңдүү акчалар эсептелген. Ратификация кылганда бул конвенция биздин мыйзамдарыбыздын катарына келип кошулуп, ошондой эле сөзсүз түрдө аткарылыш керек болуп калат. Биринчиден, экинчиден улуттук мыйзамдарыбыздын баары конвенцияга ылайык болуп, конвенцияга туураланат. Маалыматтарга караганда, ратификациялоо иштери жүзөгө ашырылса, Кыргызстандагы 167 000 майып тобундагы адамдардын укугу, алардын корголушуна жакшы шарт түзүлмөгү айтылат. Дүйнөлүк жаңылыктардан 19 май күнү Египет компаниясына таандык учактын калдыктары тууралуу эки анча маалыматтар ушул кезге чейин айтылууда. Буга чейин Кайры бийлиги жоголгон учактын калдыктары жер ортолук деңизинен табылгандыгын ырастап, учурда кырсык болгон жерде жүргүнчүлөрдүн сөөктөрү да табылып жаткандыгын айткан эле. Бирок бул маалыматтар калпсыз экени жана табылган калдыктар учакка эч кандай тиешеси жоктугу кабарланууда. Ошол эле маалда Грециядагы Парижден Кайрыга бараткан учактын фрагменттери Крит аралына жакын жерде аныкталгандыгын билдиришкен. Азырынча кырсыкка эмне себеп болгонун айтуу азырынча эрте экендиги кабарланды, бирок Egypt Air компаниясынын учагы техникалык себептерден эмес, террордук аракеттердин улам кыйрашы ыктымал деген версия дагы айтылууда. Учакта экстремисттер болгонбу же жок бийликтенүүдө. 19 майга огон түнү Парижден Кайрыга сапар алган Airbus A320 учагы конуруна 20 мүнөт калганда радардан жоголгон. Ичинде 56 жүргүнчү, ошондой эле экипаждын 10 мүчөсүнүн тагдыры али белгисиз. Жамааттык келишим уюму Донбасста полиция жиберүүгө даяр. Бул туурасында уюмдун баш катчысы Ламберто Заниер Франс Пресс агенттигине берген интервьюсунда белгилеп өттү. Айтымында мындай жаңжал болуп жаткан Украинадагы тынчтыкты орноштуруу, ошондой эле абалды жөнгө салууга көмөктөшмөкчү.
Уюмдун полициясы Украинанын өкмөттүк күч менен биргеликте кызматташаарын белгиледи. Кошумчалап кетсек, президент Петр Порошенко буга чейин курчоого алынган Донецк, Луганск шаарларында ок атышууну токтотуу үчүн жамааттык коопсуздук уюмунун күчтөрү кол кабыш кылуусу керектигин айткан эле. Мындай билдирүүдөн соң Орусиянын президенти Владимир Путин дагы аталган чечимге каршы эместигин айткан. 11-ден алыстабай туруңуз, жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө дагы бул кабарларга токтолобуз. Казак бийлиги митингге чыгууга камынып жаткандарга эскертүү берди. Буга карабай активисттер 20 майга чейин жер маселесин элдик митингге айлантмай болушту. Ошол эле маалда Кыргызстанда наристелердин дагы ошол эле энелердин өлүмүндө анчейин өзгөрүүлөр байкала элек. Жыл башынан бери 18 келин төрөттөн көз жумгандыгы маалым болду. Бишкекти жашыл калага айландыруу ир иш-чарага бардык шаар тургундары чакырылат. Кокшу мамлекеттерде болуп жаткан жаңылыктардан баштаса, Казакстандын башкы прокуратурасы 21 майда митинг өткөрүүнү пландап жаткандарга эскертүү берди. Таратылган маалыматта мыйзамсыз митингге үндөөнүн арты катуу жазалууга алып келери айтылат. Мурдараак буга чейин Канат Махметов, жарандык активист Бауыржан Алипкалиевди тынч жыйын, митинг, пикет өткөрүү тартибин бузду деген негизде 15 күнгө камоо чечим чыгарган болчу. Казакстандын бир катар шаарларында өткөн айдын соңунда жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү табыштаган эле. Бирок ага карабай, активисттер 21 майда жер маселеси боюнча жалпы элдик митинг өткөрүүнү мерчендеп жатышат. Жаңылыктарды улантабыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда төрөт малында 18 аял көз жумган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өлүмдүн негизги себептери болуп, энелердин ден соолугунун начардыгы, анан дагы медициналык жабдыктардын тартыштыгы дешет. Кененирээк кийинки материалда. Бактыгүл 23 жашта. Мындан бир жумадай мурун Бегайым жана Нурайым аттуу эгиз кыздардын бактылуу энеси болуп, маңдай жарыла сүйүнүп отурат. Күйөөсү экөө учурда Казакстанда иштеп, ал жерде жашашат. Кош бойлуу кезинде ал ден соолугуна олуттуу мамиле жасап, дайым догдурлар көзөмөлүндө болду. Эми минтип ал Бишкекте көз жарып отурат. Ошентип биз Алматыга кеттик. Артан болсо ошо сентябрь, октябрга да билдим, боюмда бар экен. Ошол жакта көрүнүп, ошол жактан чет отуруп, каждый айткан нерселерин алып барып ошентип. Бирок ошол бир азыр кыздарым бар. Кыздарым тест жакшы. Бул эне болуунун үлгүлүү мисалы болду. Бирок бүгүнкү күнү баары эле Бактыгүлдө кош бойлуу кезинде ден соолугуна керектүү деңгээлде маани беришпейт. Мындан улам төрөт учурунда оорчулуктар көп болуп, айрым учурларда энелер төрөттөн каза таап жатышат. Алалы саламаттыкты сактоо министрлигинин статистикасы боюнча соңку 2 жылда төрөттөн 150дөй аял каза тапкан. Энени жана баланы коргоо боюнча Борбордун төрөт бөлүмүнүн жетекчиси Руслан Агайдаровдун айтымында, энелердин төрөттөн каза болуп жаткандардын себептери көп. Кош бойлуу экенин билген болочоктогу эне ажистерге кайрылгы чакты сөзсүз түрдө өзүнө карап, анын жакындары да ал аялга аяр мамиле кылуулары зарыл. Это связано напрямую с планированием семьи. Баары үй бүлөдөн башталат. Эгер кош бойлуу айым жаш болсо, ал өз энесинен жардам сурагандан тартынбашы керек. Эгер ал кош бойлуу айым күйөөсүнүн туугандары менен жашаса, кайын тарабынан да колдоолорду көрсөтүүнү ачык айтып кайрылса болот. Бөбөктү көтөрүүдө ага ар тараптан колдоо керек. Консультациями должна столкнуться женщина для того, чтобы зачали этого ребенка. Ошондой эле төрөттөгү энелердин өлүмү боюнча маселеде өлкөдөгү социалдык, экономикалык абалды эске албай койгон болбойт. Ажистердин айтымында Кыргызстандагы энелердин төрөттөгү өлүмүнө байланыштуу катталган фактынын ар бир экинчиси жакырчылыкка байланыштуу. Кош бойлуу аялдарда жок эле дегенде керектүү витамин, дарый-дармек сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат. Кийинки себептердин бири бул миграция. Чет жакта иш иштеп жүргөн аялдар кош бойлуу болсо, каттоого туруу мүмкүнчүлүгү жок. Документтери жок болуп, же медициналык картага акчасы жетпей, айтоор өз убагында көзөмөлгө алынбай калат. Ал эми төрөткө убакыт келгенде андай кош бойлуулар өтүшүп кеткен ар кандай. Анын ичинде жугуштуу оорулардан да көз жумушат. Энелердин төрөттөгү өлүмүнө дагы бир себеп бул догдурлардын шалаакылыгы. Бирок акушер-гинеколог Гайдаров бул себеп менен каза тапкан аялдар саны аз деп ишендирет. На сегодняшний день врачи заинтересованы. Догдурлар үчүн эң башкы нерсе эне баланы аман эсен төрөт үйүнөн чыгаруу. Бул догдурдун өзү төрөт бөлүмүнүн жана жалпы эле оорукана үчүн чоң жетишкендик болот. Плюс врачу заслуга отделению, заслуга самому центру или заслуга определенному учреждению. Болочок энелер сөзсүз түрдө биринчи кезекте тийиштүү ажистердин каттоосуна турушу абзел. Ал эми мамлекет тарабынан калктан аялуу, жакыр катмарын колдоо үчүн чогуу чаран иш-чаралар керек. Себеби улут саламаттыгынын башаты ушул эмеспи?
Төрөттөн өлгөн аялдардын көйгөйү туурасында эне баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Мырзакбаев менен дал ушул темада 11 каналында сүйлөшмөкчүбүз. Камчыбек Мырза, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, жылына катталган төрөт маалында ымыркайлардын чарчап калышы менен кошо энелердин да каза болушунун бирден бир себеби кайсылар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи кезекте ушу энелер жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ушул жуманын башында биз Кыргызстанда 4-чү жолу энелердин күнүн белгиледик. Ошону менен жалпы эле энелерди куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми энелердин өлүмү тууралуу берген сурооңузга 2014 жана 2015 жылкын көрсөткүчтөрүн карап көрсөк, биз бул жылдары энелердин өлүмү мурдагы жылдарга караганда төмөн болгонун белгиленген. Бул данныйлардын баардыгы абдан текшерилип, абдан так деп айтылам. 2014 жылы биз мындай сан менен айтканда 82 энени жоготуп алдык. 2015 жыл болсо 63 энени жоготуп алдык. Почти 20 энени аз жоготтук да. Биз энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү бар. Бул бүт дүйнөдө ошол көрсөткүч боюнча айтылат. Эгерде 2014 жылкы 1000 төрөткө 50,2 баягы промил болсо, 2015 жылы бул көрсөткүч 38,5 болду. Бул абдан жакшы төмөндөгөн көрсөткүч болуп атат да. Биз азыр болсо мына 2016 жылы 3 айлыктын жыйынтыгын чыгардык. Ал боюнча дагы азыр биз ушул көрсөткүчтүн төмөндөп атканын билинип турат да. Бирок ошол убакта айтып коюшум керек, бүгүнкү күндө бул көрсөткүчтү төмөндөтүүгө Кыргызстандын потенциалы бар. Негизи врачтардын шалакылыгы боюнча да айтылат, ошол төрөткө келгенде. Кандай дейсиз, айрыкча ошол эле алыс каймактарда адистердин жетишсиздигин эске алганда, аларды тартууда кандай аракеттер көрүлүшү керек? Эми энелердин өлүмү жалаң эле бул ушу медициналык кызматкерлердин колунда эмес да. Бул себептери абдан көп курду. Муну төмөндөтүш үчүн ар бир үй бүлөдөн баштап ар бир эне мамлекет, ошо мамлекеттик мекемелердин чогуу иштеши гана жыйынтыкты, жакшы жыйынтыкты бере алат да. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде межсекторальный деп коет, сектор аралык атайын көрсөткүчтөр бар да, программалар бар. Ошол жакшы иштеш керек да. Бүгүнкү күндө эгерде биз себептерине токтолсок, 2015 жылкы биринчи себеби эле көп кан кетүүдөн каза болгон биринчи кезепте болду. Өчөттө болду. Экинчи себеби ушул жана экстрагенитальный оорулар деп коебуз. Ошо баланын төрөт органдарынан башка дагы жүрөгү, боору, нерв системалары ооруган, же давлениясы бар, көбүнчө эле мына анемиясы бар себептер болду. Үчүнчү себепте мына инфекциялык оорулары себеп болду. Ушул 3 негизги себеп энелердин өлүмүнө алып келип атат да. Негизи боюнда бар аялдар төрөт эмне экенин, кандай ага даярдык көрүшү керектиги туурасында баягы маалыматтын аздыгы дагы мына ушул энелердин өлүмүнө бирден бир себеп болуп жатат деген айыптоолор дагы айтылат да. Бул туурасында сиздин оюңуз кандай? Мен буга толук кошулам. Мен жана сиздерге айтып кетпедимби, кырсык болгон энелерди жоготуп алган себептерди. Ушул себептер менен ар бир мына массалык маалымат каражаттарына, информацияга, буклеттерге, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда биз атайын буклеттерди чыгарып берип атабыз да. Бирок ошо энелер буга кайдыгерлик менен карап атышат да. Мисалы жана экстрагенитальный оорулар бар болсо, алар ошо кош бойлуу болоордон мурун ошолордун баардыгын толук кандуу текшерүүдөн өтүп туруп дарыланыш керек да. Анан кийин барып гана кош бойлуу болсо, же болбосо инфекциялык оорулар бар болсо, ошол инфекциясынан толук кандуу кутулуп туруп, анан кийин кош бойлуу болуш керек да. Ушул маселелер бүгүнкү күндө эң негизги маселелердин бири. Бүгүн эне болуу деген өтө ыйык милдет. Ошол ыйык милдетке
толук кандуу баягы кайдыгерлик менен карабай толук кандуу жоопкерчилик менен карап алдын ала пландаштырыш керек да. Рахмат сизге. Төрөттөн көз жумган аялдардын көйгөйү туурасында эне баланы коргоо улуттук борборунун зеректүү Камчыбек Узакбаев менен биз 11 каналында баарлаштык. Берүүбүздүн соңунда Борбор калаада Энвер Гариев атындагы ботаникалык бакта өтө турган ботаникалык бактын кайра жанданышы деп аталган фестиваль туурасында айта кетелик. Жашыл фестивалга келген шаардыктар жана анын меймандары жашылдандыруу боюнча мастер-класстарга, аркылуу өсүмдүктөрдүн көргөзмөсү, ошондой эле спорттук иш-чараларга эртең 21 майда күбө болушат. Бул туурасында уюштуруучулар 11 каналында бул маалыматтарды берди. Ботаникалык бактын экинчи жашоо мезгили келди. Бул эми ушул ботаникалык бакты жаңыртуу. Биз ушул фестиваль менен көрсөтөлүп атабыз. Бул именно ушул жаңыртуу башталды деп. Кошумчалап кетсек, иш-чаранын максаты шаардыктардын жашоосу үчүн жашыл бактарактардын маанисин айтып берүү, шаарда отургузулган жашыл дүйнөгө элдин аяр мамиле кылуусуна чакырык деп айтылат. Ушундай жагымдуу жаңылыктардан соң сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.